Алла Тааладан Құранда айтады: "Ал-мал вал банун зинатул хаятид дуния." Малыңар дейді, байлығыңар, жана балдарыңар бұл дүйнөнүн коозугу. Бұл дүйнөнүн сулуулугу дейді. Мал менен балдар бұл дүйнөнүн сулуулугу экен. Ол бақияту салихату хайрун инда раббика. Эми жакшы амалдар, түбөлүктүү жакшы амалдар, булар Алла Тааланын астында эң бир жакшы амал ушул дейт экен. Савабан ва хайрун амала. Сооп жагынан карай турган болсоң, малың, балдарың эмес, жакшы кылган амалдарың сообу эң бир жакшы, жана үмүт этсең ошол сен үчүн жакшыраак дейт экен. Эми бул жерде алымдар айтат, эмне үчүн Алла Таала мал менен балдарды мисал кылып айтып жатат дейт. Бул дүйнөнүн коозугу деп. Себеби адам баласы көрүнгөн эң бир нерсе ушул байлыгы көрүнөт экен, анан бала чака көрүнөт экен бул дүйнөдө. Алла Таала эгерде айта турган болсо, малың дагы, балдарың дагы ушул эле дүйнөнүн бир коозугу болду, бүттү. Акыретте булардын эч бир пайдасы жок дей турган болсо, андан башкасы баары бул дүйнөнүн коозугу болот. Алып койгон тамың барбы? Алып койгон машинең барбы? Алып койгон кийимиң барбы? Алып койгон жер участокторуң барбы? Баары бул дүйнөнүн гана коозугу дейт. Бул дүйнөдө калат. Сенин коозугуң эмес ал. Сен менен кошо кете турган нерсе эмес. Сен менен кошо кете турган нерсе ал ал-бақиятус салихат. Жакшы амалдар, алар түбөлүктүү дейт. Караңызчы. Адам баласы саянган нерсе ушул эки нерсе экен да. Анан ал-банун дейт. Балдар деп койду, кыздар деген жок дейт. Десе алымдар айтат, айрыкча ушул балдарга көбүрөөк таянат экен да адам баласы. Кызга эмес, балага көбүрөөк таянат экен. Баласын окутуп, баласыны көңүл буруп, ошондой көбүрөөк. Эми балаң дагы ушул дүйнөнүн коозугу дегенден кийин кыз да ошонун ичине кирип кетет экен.